Biz азыр Сеннамед клиникасында отырабыз. Менин атым Өмүрбеков Талантбек Орозкулович деген кишимин. Мен медицина илимдеринин докторумун, балдар хирургумун, профессормун. Азыр убакта мен медакадемиянын балдар хирургия кафедрасын баштайм да. Ошо тиги 3-чү детский больница жосо тез жардам балдар клиникалык ооруканасында мына жакында 50 жылга жакын уже ошо жерде иштеп келатам. Эми аны берде көпчүлүктөр угаткандар билет, ал эмне клиника экен, күнү-түн иштейт, ал клиника тез жардам ооруканасы. Анан эми бүгүн муногу жыныстык жол менен жуккан инфекциялар жөнүндө сөз болуп атат. Анан эми азыр балким мени угуп аткандарда мындай суроо пайда болот. Эмне үчүн бул жыныстык жол менен жуккан инфекцияга кандай бул балдар хирургунун профессору, балдар хирургу кандай ага немеси бар, тийиштиги бар деген суроо пайда болот. Ошондуктан мен азыр баарын ушуну кичине силерге айтып, мындай айтып кетейин деп атам. Негизи мурунку тарыхты алсак, Советтер Союзу убагында атайын брак и семья деген оорукана бар болчу. Оорукана эмес, ал как поликлиника деп коебуз, амбулаторный прием кылчу да. Ага жаштар үйлөнөрүнүн алдында барып ошодон өтүп, анан изилдөө жүргүзүп, анан кийин адан справка алып туруп, анан ЗАГСка барышчы. Ошонун өткөндөн кийин гана аларды регистрация кылчу да. Эгерде шаардыктарды мен айтып атам, шаардыктар жөнүндө. Башка периферияда да ошонун бир филиалдары болчу, же болсо жерде ушул функцияны акушер-гинекологторго жүктөчү да. Азыр болсо союз неме болгондон кийин биз уюштуруу маселени карап отуруп, муну ЦСМдерге өткүзүп бергенбиз да, центр семейной медицины деп коебуз, ошол жака өткүзүп бергенбиз. Бирок тез эле ушу 2006-2003 жылдан баштап эле балдардын ошол развал болгондон кийин балдардын туаса кемтиктер менен төрөлгөн балдар көбөйө баштады. Мен мындай силерге статистика айтып кетсем болот. Мисалы үчүн биз азыр баягы бүт жылда карап келебиз да. Эгерде 2006 жылы балдардын ушундай биздин ооруканага кемтик менен төрөлгөн балдар, эми биздин ооруканага кемтиктер, операция боло турган кемтиктер түшөт да. Тез жардам көрсөтө турган. Ошонун саны 50-52 болсо, 10 жылдын ичинде биз карап отурсак, ушундай жанагы график түшсөк, өйдө кетти дагы 16-17 жылы 10 эсе, 15 эсе өстү. Мынакей адам ошол убакта биз анан кийин мунун себебин издей баштадык. Биз эле эмес, баардык мунугу мурунку Советтер Союзунун тараган республикалар анан издей баштадык. Эмне себеби, эмне үчүн ушундай чоң мындай өзүш болду балдардын кемтиктер менен төрөлгөнү. Эми ал кемтиктерди айтып кетсек, мисалы үчүн кыскача эле айтсам, бир абдан тез кездешкен, мисалы үчүн кызыл өңгөчү бүтүн болуп төрөлөт. Атрезия пищевода деп коебуз. Эгерде аны убагында ошол эле төрөлөр замат эртеси операция кылып, жазап, кызыл өңгөчтү ордуна келтирип, кызыл өңгөч жасап койбосок, ал балдар эми өзүңөр түшүнөсүңөр, алар чарчап калат, каза болуп калат. Эгерде мисалы үчүн атрезия заднего прохода деген бар, ошол желудочно-кишечный тракттын эң ылдый жагы. Алар дагы низкий кишечный проходимость болуп, алар да чарчап калат. Аларга да тез жардам көрсөтүш керек. Диафрагмальный грыжи деген бар. Грыжи пупочного канатика деп коет, ичегиси сыртында жаралат. Өзгөчө оор бул спинномозговые грыжи деп коет, жүлүндүн грыжалары. Алар ошол эле убагында эмес, даже биз аны операция жасап, эгерде мөөнөтүнөн кечигип жасап калсак, диагноз убагында коюлбай, эң аябай кийинки ошонун калдыктары көп таасир берет. Бала баспай калышы мүмкүн, же болбосо тазовый органдары жакшы иштебей, заарасын кармабай, ушундай болуп калат да, спинномозговые. Адан тышкары ичегинин бир топ пороктору бар.
ичкерип калгандан баштап тетиги бүтүн болуп төрөлгөн, ичегинин орто ченine. Мен жана үстүн анан ылдый төмөн жагын айтып кетпедимби? Ушундай грыжалар аябай көп, ушундай кемтиктер менен көп түшүп атат. Жылдан жылга эми азыр бир кызык статистика болуп атат да, биз ошол жанагы анан биз изденип баштадык да, ошол 11-16 жылда эмнеде мындай катуу өсүп келди? Эмне бул балдардын себеби? Мурун мындай болчу маселе. Мисалы үчүн мен окуп жүргөндө атрезия заднего прохода деген больнойду көрсөтүп, көтөнү бүтүн төрөлгөн балдар. Көрсөткөнгө даже табылган эмес. Себеби биз билчү ушундай төрөлөт деп, бирок ушунчалык аз кездешчи жок болчу. Кийин анан изилдеп келип, анан балдардын канын алып, балдардын эмне микробтор бар, эмне алып келди деп изилдеп баштасак, ошонун 90% ата энесинде жыныстык жол менен жуккан инфекция чыгып калды. Ошондо биз анан кийин маселе койдук. Көрсө, кемтикке алып келген, мындайча айтканда, внутриутробный деп коебуз. То есть энесинин ичинде түйүлдүк кезинде барып кирген инфекция ушундай кемтиктерге алып келет. Бир убакта биз аябай ушуну көп жазып, көп айтып жүрдүк. Кичине бир плата деп коет го, мындай өйдө чыгып баратып токтоп баштаган. Азыр кайра рост болуп атат. Кээ бир жылдар ылдыйлап коет. Бул эмнени айтат? Эмнегедир биз ушуну стабильно каршы күрөшө албай атабыз ушуга. Стабильно күрөшүш керек. Эгерде баштадык, ушуну стабильно күрөшүш керек. Кеп жаштарда ошолорго түшүндүрүш керек. Жанагы идеология башка болуп калды да. Азыр жаштардын идеологиясы башкача. Бул эрте жыныстык катнашыктыда булар эрте башталган немелер. Мектеп менен сүйлөшсөк ошондой көп деп айтышып атат. Түгүл мектепте да бир өзүнүн бир кандайдыр бир окуучулар өздөрү ичи дагы айтат экен, что бул ушундай жыныстык катнашынага эртерээк болуш керек деп айтат экен. Ушунун баары бесконтрольный половые связи, ушунун баары жанагындай жыныстык жол менен жуккан инфекция балдардын энесинин ичинде жатканда жанагындай кемтиктерге алып келет. Биздин, например, ооруканада такыр кемтик менен түшкөн кемтик менен түшпөй калган мүмкүн жок андай. Күндө түшүп турат. Жана мен айтып кеткен кемтиктер адам тышкарыда бир тобу бар, мындай азыраак кездешет, бирок бир тобу аны эми азыр айтып отурганга убакыт тарыраак болуп атат. Ошонун баары күндө, мына азыр эле биз мына кечээ эле бир 5 күндүк баланы операция жасадык. Адам бир жума мурун кызыл өңгөчү бүтүн болуп бир баланы операция жасап сактап калдык. Күндө кездешип атат. Мына бүгүн эле мен берге келип консультация кылам. 3 больной кайрылды, ошонун экөө кемтик менен кайрылып кетишти. Бирөө азыр биринчи операциянын биринчи этап болду, эми экинчисине келип атат. А бирөө болсо жанагындай жүлүн жагында кемтиги бар. Эми мен айтайын дегеним, жаштар кандай кылып муну алдын алыш керек? Алдын ала турган бир эле жол бар. Үйлөнөрүн алдында жаштар сөзсүз изилдөөдөн өтүш керек. Тилекке каршы үйлөнүп ага караган көп үй бүлө жок, үйлөнүшөт. Анан эми жаштар балалуу болгусу келет. И жанагындай жыныстык жол менен жуккан инфекция барбы жокпу билбей, ошо менен түйүлдүк неме беременность болот, бойуна бүтөт, анан ошол жака балага жугуп, анан кемтик менен төрөлүп атат. Мага мисалы үчүн боюнда бар ошо азыр скрининг деп койдук, скрининг деп коет. УЗИ скрининг, анан биохимиялык скрининг болуп, биз ошо түйүлдүктү бир 2 айынан 3 айынан баштап төрөлгөнчө УЗИ менен карап турабыз. Скрининг бар да, мындай ушундай кылып. Анан эгерде ошол оор кемтиктер кездешсе, атайын комиссия түзүлгөн. Алар биз детский хирургтар көрүп, ошонун прогнозун айтабыз. Бул кийин момдай болот. Муну операция жасап сактап калабыз, же сактап операция жасасак дагы натыйжасы жакшы болбошу мүмкүн деп өзүбүздүн чечимди чыгарып беребиз. Анан ошо комиссияга салып прерывание кылат.
мындай беременностьты токтотот. Вот. Ал деле оңой маселе эмес. Аны ата-энеси гана чечимге келиш керек. Анан ошондуктан муну алдын алуу, мен ушу кайрылып кетким келет. Алдын алуу, урматтуу мени бүгүн көрүп аткан жаштар, угуп аткан жаштар, муну алдын алуу үчүн силер сөзсүз изилдөөнү өтүшүңөр керек. Көп убакта биз мындай көрөбүз да, боюна бүткөндөн бар учетко турат, ошондо билинип атат да. А эгерде алдын ала билинсе, боюна бүтө электе ошол тиги эки аялы менен күйөө тең изилдөө өтүп, лечение дарылоо процессин өтсө болду, эч кандай мындай кемтик менен төрөлбөйт. Ошон үчүн урматтуу мени көрүп аткан биздин замандаштар ушуну эске алгыла, өзгөчө жаштар дагы бир кайталап кетейин. Балалуу болор, үйлөндүңөрбү? Мейли үйлөнгөн убакка чейин көрүлгөн жоксуңар, бирок балалуу болордун алдында сөзсүз барып изилдөөдөн өткүлө. Ушул гана жол биз жанагындай кемтик менен азайтышыбыз. Бирок көбүнчө мындай да, азыр бизде кандай, менде мындай болбойт деп изилденбей туруп айтышып атат. Экинчи маселе, эркектер барбайт. Сен барып көр деп келинчегин жөнөтөт. Келинчеги көрүнөт, бирок экөөнүн тең бул жыныстык жол менен жуккан инфекция. Экөөнүн тең изилдешибиз керек. Экөөнүн изилдеп туруп анан кийин акушер-гинекологдор уруксат берет. Да, эми балалуу болсоңор болот деп. Дагы бир айтайын деген идеология башка болуп калды да. Мурун совсем башка идеология болчу. Азыр жана айтып атпаймынбы, свобода, мындай кенендик. Үйлөнбөй эле, никеси жок эле жаштар катнашка барып атат да. Билбейт алар, изилденген эмес. Анан эң жаман жери ал экөө үйлөнбөй белгиси болуп калып атат. Анан ал башка менен катнаш болот, ошентип бул инфекция тарайт. Ал башка менен ошентип бирин-бирине жугуп, обществодо ошондой болуп кетип атат. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайын, сөзсүз таза болуш керек. Нике кыярдын алдында же нике кыйгандан кийин сөзсүз барып обследование өтүш керек. Азыркы идеология башкача болуп атат. Биз бир жылы мындай болгон. Мен шаардык кеңеште 2-3 созывда депутат болуп, анан ушу бир аппаратура алганга ошо кемтиктер көбөйдү, энелердин ичинен көрүш керек. Анда УЗИ аппарат жаңы келип аткан, будан бир 15-20 жыл мурун. Деп көрсөтүп, анан атай алып барып көрсөттүм. Алар акча бөлүп чыгарды, анан алдык да, азыр ошентип, ошодон башталды да негизи. Ошондо мугалимдер, директор школдор катышканда, ошолор айтты мага. Ой, азыр идеология ушундай дейт. Эгерде кыз же жигит 10-класска чейин окуп, бирок катнашта болбосо, алардын идеологиясы боюнча бул туура эмес деп айтышат экен. Ушундай идеологияны токтотушубуз керек. Эч кандай бирин-бирин билбеген, үйлөнмөйүнчө, нике кыйылмайынча катнаш болбош керек. Себеби инфекциянын тарашына ошол бирден бир ролду ойнойт. Мен эми ал жагын айтканга, может быть, акылымда жок, анан эми өзүңөр мына мен жанагы ошолордон анан жана внутриутробный инфекция болуп атпайбы? Ошол жыныстык жол менен жуккан инфекция 90% жанагы кемтик менен төрөлгөндөрдүн 90% ошол болуп атат да. Ал жалгыз эле инфекция эмес, ал 2-3 инфекциянын микс инфекция деп коебуз. Ошолор дагы чоң ролду ойноп атат. Абдан көп, урматтуу бүгүн мени угуп аткан, көрүп аткандар, абдан көп. Силер билбейсиңер, аны просто даже мындай ойлоп да кое албайсыңар. Күндө, мына азыркы күндө, мына азыр деле уже 3-4 ошондой оору жатат кемтик менен. Ошондуктан абайлагыла, мен жана айтып кеткениме эске алып койгула.